Адамга жин киргенин кантип билсе болот дейт. Мен аны жакшы биле албайм, адистерден сураш керек. Жаш балалуу жана боюнда бар аялдар орозо кармаса болбойт дейт. Ушул боюнча так чектөөлөр айта аласызбы? Канча айлыгына чейин? Бул ошол дарыгер менен кеңешүү керек. Ошол бала тамакка кирип калып, сүттү азыраак ичип, тамак көбүрөөк жеп, ошол эне орозо кармаганда бала ачка калып кыйналбай турган болсо, жого орозо башталганда 1-2 күн тажрыйба кылып көрүш керек. Эгерде бала кыйнала турган болсо, анда кайра ачып улантып орозону кармабай койсоңуз болот деген сөз. Же боюнда бар аялдар дагы эгерде жанагыдай азык менен бала азыктанып турат, анан жанагыдай 4-5 айлык болуп мөөнөт чоңоюп калгандан кийин балдарга азык келбей калып, балдардын өсүүсү начарлап кала турган болсо, ошону гинеколог же жанагыдай атайын дарыгер, адистер тыюу салса, анда кармаганга болбойт. Менин боюмда бар, орозо кармай албай калдым, эмне болот? Өкүнүп жатам. Өкүнбөш керек, Кудайдын тагдыры. Боюнда бар аялдар, эгер боюндагы чоңоюп калган болсо, доктор тыюу салса, орозо кармабайт, кийин тутуп берет. Тагдыр ушундай. Ошондой эле эмчегибиз бар, сүт берип аялдар дагы орозо кармашпайт. Эгерде баласы эмип орозо кармаса, өзү ооруп кала турган же баласы ооруп кала турган болсо. Жок, андай эмес бол, көмөшүүдай сүтү көп болсо, анда орозону да кармай берет, баласын эмизе берет. Орозонун башталышына Кудайым буйруса, келинчегим 1 айлык боюнда болуп калат экен, орозо кармаш керекпи дейт. Керекпи. Жок, керекпи деп п менен жазылат, керекпи да. Өзү б мүчөсү, бирок кыга каткаланга жолукканда п өтүп кетет да, керекпи, идгам деп коет арабча муну. Керекпи болот. Доктурдан сурайсың. Доктурдан эгер 2 айлык, 3 айлык боюнда болсо, орозо кармаса, бала кыйналып калбайбы десең, доктор не десе ошол. Кудай буйруса, Рамазан айында боюм 7 айлык, 30 күндүк орозону кармай берсем болобу? Жок, жок. 7 айлык деген бала көп азык жеп аткан болот. Күчүн жетет деп ойлой бересиз, бирок бала азык жакшы жей албай калат. Болбойт. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биздин сурообуз, боюнда бар болсо орозо кармаса болобу деп сурайлы. Боюнда бар учурда, эгерде боюндагысы жаңы эле болуп, анан ошол кармаганда боюндагы баланын өөрчүсүнө терс таасирин тийгизбей турган болсо, анда кармаса болот. А бирок баланын өсүүсүнө же болбосо ошо бала болгон үчүн эне кыйналып кала турган болсо, энеден азык алган киндик аркылуу, анда кармаганга болбойт. Бул боюнча мен ошол атайын жанагыдай аялдардын дарыгерине кайрылып, жанагыдай гинекологторго кайрылып, ошолордун кеңешин укканга мен айтат элем, ошондо бардыгы жакшы болот деп. Шарият бул нерсеге уруксат берген. Инналлаха юхиббан юхаза би рухасихи дейт пайгамбар алейхиссалам. Аллах субханаху ва таала өзүнүн берген уруксаттарын, жеңилдиктерин пенделери пайдалангандыгын жакшы көрөт деп.